Кыргыз-тажик чегарасындагы каргашалуу окуяда каза болгон Нургазы Мамутовдун сөөгү жерге берилди. Бул тууралуу маркумдун жакындары билдиришти. Нургазы Мамутов 20-22 аскер бөлүгүнүн Орто Боз чегара заставасынын фельдшери болгон. Прапорщик Мамутов 6 жылдан бери ушул тармакта эмгектенип келген. Нургазы 6 жылдан бери жоокерлердин ден соолугуна кам көрүп келген. Өзүнүн ишин берилүү менен жасап, чегарачы экенине абдан сыймыктанчу. Алдыда жасай турган чоң максаттары бар болчу. Аларды ишке ашырганга жетишпей калды, дейт маркумдун жакыны. Мамутов Нургазы Абдимиталипович 1987 жылы Баткен районуна караштуу Ак Татыр айылында жарык дүйнөгө келген. Шейит кеткен маркум 16 сентябрь күнү Баткен районунун Үчтөбө айылында чегарада куралдуу кагылышууда каза болгон. Ал жанында жүргөн аскерлердин өмүрүн сактап, өзүн душмандарга тосуп берген. Артында жубайы жана 4 кызы калды. Болотбек Айдаркулов YouTube каналынын эмгек жамааты шейит кеткен маркумдун жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтып, аза кайгысын тең бөлүшөт. Акыркы жаңылыктарды билип туруу үчүн видеого лайк басып, подписаться деген кнопканы басып, жандагы коңгуроочону баса кетиңиздер. Кыргызстан менен Тажикстандын чегарасында түн тынч өттү. Бул тууралуу чегара кызматы маалымдады. Ош облусунун Алай районунда жана Баткен облусунда салыштырмалуу туруктуу, бирок чың алуу элементтери бар деп билдирди чегара кызматы. 20 сентябрдан 21 сентябрга караган түн тынч өттү. Эскерте кетсек, 20 сентябрдан тарта мамлекеттик чегаранын кыргыз-тажик тилкесинде чегара аймактарында жарылбай калган оқ-дарылардан, миналардан жана башка жардыргыч заттарды табуу, тазалоо жана зыянсыздандыруу иштери жүргүзүлүүдө.